Окуучулар арасында өткөрүлгөн престиждүү эл аралык олимпиада быйыл Германиянын Борбор шаары Берлиндеги Ломоносов атындагы эл аралык мектептин базасында болуп өттү. Ломоносов күндөрү олимпиадасына Армения, Монголия, Латвия, Өзбекстан, Казакстан, Индия, Германия жана Кыргызстан мамлекеттеринен келген 100дөн ашуун мыкты окуучулар катышып, интеллектуалдык таймаш масштабтуу өткөрүлдү. Биздин Креатив Таллин билим берүү комплексинин окуучулары англис жана немис тилдүү катышуучулардын арасынан күчтүү атаандаштыкка карабастан жеңиш менен кайтышты. Жеңишев Бексултан орус тили боюнча мыкты жыйынтык көрсөтүп, 1-орунду ээледи. Дагы бир окуучубуз Чолпонбаев Актан англис тилинде терең билимин далилдеп, 2-орунга арзыды. Физика, математика, тарых, химия, биология, география предметтери боюнча билимдерин сыноо максатында уюштурулган интеллектуалдык жалпы командалык таймашта биздин команда 1-орунду ээледи. Бул олимпиаданын өзгөчөлүгү анын көп тармакты камтыганында болду. Окуучулар мультипредметтик билим сынагына, интеллектуалдык командалык таймаштарга, илимий изилдөө долбоорду жактоого, чыгармачыл номер көрсөтүүгө катышып, ар бир этапта өздөрүнүн билимге, логикага, чыгармачылыкка жана биримдикке негизделген күчүн далилдешти. Эң кубанычтуусу биздин окуучулар бардык багыттар боюнча жогорку упай топтоп, командалык эсепте 1-орунду ээлешти. Бул жеңиш мугалимдердин үзүрлүү эмгегинин, окуучулардын тынымсыз аракети менен жигердүү даярдыгынын, ата-энелердин колдоосунун натыйжасы. Берлинде желбиреген кыргыз желеги биздин келечек муундун күчү менен дүйнөлүк билим аренасында татыктуу орунга ээ боло аларынын айкын далили. Олимпиаданын жыйынтыгы менен уюштуруучулар тарабынан биздин окуучулар жана жетекчи тууралуу айтылган жылуу пикирлери, каалоо тилектери бизди өзгөчө кубантты. Мындан тышкары окуучуларга Германиянын маданиятын, тарыхын таанытуу максатында бир катар шаарларга экскурсиялар уюштурулуп, тарыхый маанилүү жерлерге, музейлерге барышты. Олимпиаданы өткөрүүнүн максаттарынын бири эл аралык достукту чыңдоо, мамилелерди бекемдөө болду.